түшпөй да турдум, Kutayım. Kutayay. Ayla. Avaylakla. Avaylak. Машина, өтшілі машина. Avaylakla. Kutayay. Hoş kollar var kendisine. Жақсы леукін? Ай, кудала. Жақсы леукін? Ай, кудай, бұл. İçindегі бұл жақсы леукін? Ысык көлдө 4 кыз атасынан айрылып, апасы камакка алынды. Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунда үй бүлөлүк жаңжалдан кийин жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылып, жубайы шектүү катары кармалды. Айылдаштарынын айтымында каза болгон 44 жаштагы тургун кечээ 5-июнда жерге берилди. Анын каза болгону тууралуу маалымат 4-июнда таңкы саат 5:00 чамасында тараган. Жубайлардын 4 кызы бар. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, аталган үй бүлө 14 жылдан бери Айыл өкмөттүн социалдык бөлүмүнүн көзөмөлүндө турчу. Үй бүлөнүн 2007, 2009, 2011, 2017 жылдары туулган 4 кызы бар. 2010 жылдан тарта Айыл өкмөттүн социалдык бөлүмүнүн көзөмөлүндө турчу. Анткени жубайлардын туруктуу иштеген жумушу жок болуп, күнүмдүк жумуштарда иштеп, жардамга муктаж үй бүлө болгон. Спирт ичимдиктеринин айынан дайыма уруш талаш болуп тургандыктан мектептин социалдык мугалими тилкелик нускоочу болуп, үйүнө барып ар тараптан колдоо көрсөтүп турушчу, деп айтылат Жети Өгүз айыл өкмөтүнүн маалыматында. Учурда кыздар атасынын туугандарына тил кат менен тергөө иштери бүткөнгө чейин берилди. Алар үйүндө туугандарынын жана социалдык мугалим айыл өкмөттүн социалдык бөлүмүнүн көзөмөлүндө экени маалым болду.